Барыңыздарга салам, кымбаттуу достор. Бүгүн биз сизге Бишкекте болгон окуялар жөнүндө айтып беребиз. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана Түстү Тасма берүүсү. Борбор каалада Интерньюз жана 1-1 студия менен уюштурулган биринчи блогерлердин коюлтайы өттү. Казакстандык жана кыргызстандык белгилүү жана мыкты блогерлери өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Иш-чарага 300 башталгыч жана профессионалдуу блогерлер катышып, бири-бири менен таанышып, коллаборация жасап, билим алып, дискуссия өткөзүштү. Кийинки видеодо кененирээк. Курултай бул бардык монгол жана түрк ханзадалардын жана ак сөөктөрүнүн эң маанилүү мамлекеттик маселелерди чечүүчү тарыхый курултайы. Курултай түшүнүгү 7-8 кылымдардын аягында Чыңгыз хан Чакан монгол урууларын бириктиргенде колдонула баштаган. Жаңы мезгил жана жаңы каармандар. Бүгүн биз блогерлердин биринчи курултайындабыз. Интернет мейкиндигинин башкы каармандары маанилүү маселелерди чечүү үчүн чогулушту. Байыртадан кыргыз эли курултай уюштуруп, калың элдин башын бириктирип, орчундуу маселелерди чечип, тажрыйбасы менен бөлүшүп келишкен. 1-1 студио Интерньюз Кыргызстан менен биргеликте салтты улап биринчи жолу блогерлик курултай уюштуруп жатат. 16 октябрда Новотель Бишкек отелинде сени Кыргызстандын жана Казакстандын көрүнүктүү блогерлери күтөт. Шилтеме аркылуу кирип, каттоодон өтүп, алгачкы жолу өткөрүлүп жаткан блогерлик курултайдын катышуучусу бол. Маанилүү иштин мүчөсү бол. Блогерлик курултай биригүүгө убакыт келди. У нас даже слоган «Время объединяться». Мы считаем, что... Идея бардыгын бириктирүү. Азыр блогерлер көп деп ишенебиз. Тетигине контентти тартып жатышат. Бул эң сонун. Блогерлердин көп болгону жакшы. Анткени бул кызыктуу жана популярдуу дегенди билдирет. Алар андан акча табышат. Бири-бири менен таанышууга убакыт келди. Баары менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Мага аябай жаккан. Телефондун экранынан көргөн жигиттер бар. Мунун баарын жандуу көрүү сонун. Учил нас там лайфхаки всякие. То есть все это классно вживую увидеть. Вот эти вайны, которые были первые, я там даже в очках, я сейчас поняла, что я в очках, потому что, скорее всего, я стесняюсь. Сахнада Ажара Кычуманова менен Данияр Болотбеков биздин Инстаграмдагы эң сүйүктүү түгөйлөр. Алардын үй бүлөнүн күнүмдүк жашоосу жөнүндөгү күлкүлүү вайындарына миңдеген кыргызстандыктар суктанышат. По утрам не видите, как мы ругаемся, как мы спорим, как мы снимаем эти вайны. Дань, не придуривайся, а. Мусор захвати. Эй, эй, я в моменте. И пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасим серый Питер, подарим ему улыбки. Но в моменте извините, не пишите, не звоните мне. Возможно, сегодня над этим... Бүгүн өлкөнүн интернет мейкиндигинин негизги адамдары дал ушул жерде. Бул жерден түз эфирлер жүргүзүлүп, сюжеттер тартылып, тиктоктор киргизилет. Интернет-пространство страны. Поговорим сегодня про мой факап, как сегодня это актуально, да? Факап, как меня шеймили. Вот такие фразы сегодня надо говорить. Да, все верно. Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил.
блогерлер, вайнерлер, тиктокерлер жана инфлюенсерлер интернетте популярдуу болгон адамдар. Көп аудитория бул чоң жоопкерчилик. Бүгүн биз аудиторияга таасирдин күчүн түшүнүү канчалык маанилүү экенин талкууладык. Для меня даже некоторые там инсайты. Мен үчүн турушный болушун керек деген ачылыш болду. Бирок эл мени карап жаткандыктан фильтр кылганга аракет кылам. Мен камерада сөгүнүп же иче албайм. Бул тууралуу ойлонушубуз керек деп ойлойм. Бирок өзүм үчүн мен аракет кылам деп айта алам. И я, по крайней мере, буду стараться. Курултайдын конокторунун арасында чет элдик коноктор да бар. Орусиялык саякат блогер Лариса Булина Кыргызстан тууралуу бир нече видео тарткан. Ага бул жерде жакты окшойт. Бул анын экинчи сапары. Алдыда дагы бир нече пландары бар. Я не хочу вообще не обидеть никакую страну, в которой я была. Но у меня не было путешествия круче, чем в Кыргызстане. Мен саякаттап келген бир дагы өлкөнү тааныткым келбейт. Бирок мага Кыргызстан абдан жагат. Мен дайыма айтам, Россияда Кыргызстандын кандай кооз экенин эч ким билбейт. Атүгүл элимдүү байкем Кыргызстанды талаа жана боз үй деп элестетишмин дейт. Бул мен үчүн плюс, бирок өлкө үчүн минус. Анткени бул жакка көптөгөн туристтер келиши мүмкүн. Мен көп өлкөлөрдө болдум, бирок бул жердеги сулуулук, меймандостук, тамак-аш жана маданият мени таң калтырды. Муну менин өлкөмдөгү адамдар да көрүшүн каалайт элем. Едой, культурой. Вот это все меня очень сильно удивило, и я хотела бы это показать в своей стране. Инсайттар жана коллаборациялар. Блогерлик курултай пландаштырылгандай эле сонун өттү. Көптөгөн кожа, тестостерон жана адреналин. Биздин тартуучу топ мотоциклдер сезонунун жабылышына барышты. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Чоң трассалардын жанында жашагандардын баардыгы үчүн жакшы кабар. Байкерлер активдүү мезгилин жабышууда. Ал эми мотоциклчилер кожа курткаларды азырынча шкафка салып, мотоциклдерин гаражга коюшат. Ойлонбогон периштелер, ылдамдыкты жана кожа шымдарын сүйүүчүлөрү. Байкерлер бүгүн мотоцикл айдоонун сезонун сонун аякташ үчүн чогулушту. Жазында жана күзүндө 2 иш-чара өтөт. Ачылыш жана жабылыш. Эреже катары ага жергиликтүү мотоциклисттер гана эмес, меймандар да чогулушат. Бул салт майрамдын бир түрү. Сезон жакшы өттү. Өлкөнүн жана анын чегинин тышкары кызыктуу жерлерге бардык. Вот, сезон прошел достаточно хорошо. Мотордун күркүрөгөнү, резина жыты жана романтика менен эркиндик. Адатта мотоцикл сүйүүчүлөрүн ушинтип элестетишет. Дух боюнча бир туугандар. Кошуна мамлекеттердин байкерлери да бир колоннада ат салышат. Мото сезондун жабылышына катышыш үчүн Казакстандан жана Өзбекстандын балдары. У нас конкуренции никогда не было. Бизде атанаштык болгон эмес жана болбойт. Борбордук Азияда мотоциклчилердин ассоциациясын түздүк. Жыл сайын Бишкектеги жана Ысык көлдөгү фестивалдарга катышып турабыз. Мына биз күнөстүү Бишкек шаарына келдик. Бул жерде бизди дайыма жылуу маанайда эң жогорку деңгээлде тосуп алышат. Город Бишкек. Здесь всегда встречают нас дружелюбно. Велосипедчен балдар дайыма жолдо көңүл бурушат. Ал эми мындай сулуулар туулгасын чечип, чачтарын эффективдүү түзгөндө эч нерсе деп айтуунун кереги жок. Это моя ласточка. Бул кыз
Мен аны абдан жакшы көрөм. Бул менин психологум, терапевтим, менин досум. Жөн гана тынчтанып, жакшы убакыт өткөрө аласыз. Можно просто успокоиться, оторваться, круто провести время. Мне кажется, нет мужского или женского дела. Мага эркек же аял иши жоктой сезилет. Мунун баары адамдын башындагы көйгөйлөр. Ошондуктан мен бактылуумун. Байк жашоомдо кайсы учурда пайда болгонун айта албайм. Мен аны 2018-жылы сатып алгам. Биринчи мотоциклим. Бирок бала кезимден бери кыялданчумун. Мен уктап атканда аны кантип мингенимди же кантип учуп жүргөнүмдү түш көрчүмүн. Аң сезимдүү куракта мен ага ээ болдум жана буга өкүнбөйм. Бир жолу саякатка чыгып мотоциклге отурсаң жакшы көрүп каласың. Мен мотоциклисттерге бир туугандай мамиле кылам. Балдар бизди бөлбөгөнүн жакшы көрөм. Менимче биз ар дайым толкундагыдайбыз. На одной волне всегда. Ал эми моторду иштетүүгө убакыт келди. Мото сезон 2021 жабылышы. Мэриянын артындагы бак дарактар сүйлөй баштады. Алар асфальтка тоголонуп, өлүп калышы мүмкүн. Суунун жетишсиздигинен дарактардын тамырлары дем албай жатышат. Тамырлар үчүн 2 метрлик чөйрөнү калтыруу гана керек. 20 жылдын ичинде Бишкектин 80% бак дарактары жок болду. Дарактар биздин планетабыздын өпкөсү. А я теряю корни. Бишкектин эко-активисттери, тактап айтканда Urban Hub, Бишкектин шаардык экологторунун шаардык активисттеринин жамааттары асфальтталган бак дарактардын көйгөйүнө шаардыктардын көңүлүн буруу максатында мэриянын жанындагы сегил бакта шаардык интервенция акция өткөрүштү. Я теряю корни и улетаю. Нет, сейчас было плохо. Блин. Сиз өткөрүп жаткан жана мындан ары да өткөрө турган баардык акцияларыңыз үчүн рахмат. Пожалуйста. Тому, кому не помню. К тому? Туда, где я еще не был. Всё? Ты меня позоришь. Это не позор. Анда эмесе көйгөй тууралуу сүйлөшөлү. Дарактын тамыры асфальтталбаш керек. Антпесе дарак өлөт. Ошондуктан бак дарактардын бутулун асфальтка тоголоктоп салбастан 2-2,5 метрге жакын чегелектерди калтыруу маанилүү. Активисттер картондон тегерекчелерди жана плакаттарды жасап, алар тирүү кылып, унааларга, зымдарга түшүп кетпеш үчүн жана жөн эле өлүп калбаш үчүн бизге, мэрияга жана баардык өтүп бара жаткандарга биздин бак дарактар үчүн мейкиндик кандай болуш керек экенин көрсөтүштү. Эксперимент в городском пространстве, который... Шаардык мейкиндиктеги эксперимент адамдар шаардын белгилүү бир жери жөнүндө ойлонуш үчүн уюштурулду. Бул тротуар менен басууга адамдар көмүп калган. Бүгүн бул жерден өтө турган адамдар башкача сүрөттү байкашат жана ойлонушат. Другую картину. Urban Hub жааматы жашылдандыруу, абанын сапаты, таштандыларды башкаруу, шаардык инфраструктура жана мобилдүүлүк боюнча иш алып барат. Шаардык көйгөйлөрдү аныктоо боюнча изилдөөлөрдү, иш-чараларды жүргүзөт жана муниципалдык бийликтерге мүмкүн болгон чечимдерди сунуштайт. Мы хотим сказать, что... Муну менен биз мэрияга алар тротуарларды же жаңы жолдорду салганда бак таптакыр дем ала турган эч нерсеси жок деп айткыбыз келет. Адатта дарактын кандай таажысы болсо, тамыры ошондой болот. Ал эми бак аман калышы үчүн жана кышында биздин үстүбүзгө жана машиналарга кулап кетпеши үчүн баардык эрежелер боюнча 2-2,5 метрдей жер калтырылышы керек. Ошондуктан биз бүгүн мэриянын көңүлүн буруп, бак дарактарыбызды туура баксын деп жатабыз. Бишкекте Баялинов атындагы китепканада социалдык китеп форуму өттү. Ал эми музейде лаборатория СИ журналдын Кыргызстан аялдары аттуу көргөзмөсү башталды. Көчөдө жана фойеде чоң китеп көргөзмөсү ачылды.
Бишкекте социалдык китеп форуму өттү. Бир нече маданий иш-чаралар Баялинов атындагы китепкана менен Гапар Айтиев музейин ээлешти. Впервые проводится в Бишкеке. Комплекстүү иш-чара Бишкекте биринчи жолу өтүп жатат. Баялинов атындагы китепканада эртеден кечке иштейбиз. Бул жер абдан кооз экен. Сюда заходить, такое красивое место. Бул жерде салттуу лекциялар, талкуулар, көргөзмөлөр, жарманкелер жана ар кандай китептердин сатуусу өткөрүлөт. Маалыматтар ар кандай платформаларда алмашып турат. Бирок китептер ар дайым жашап келген жана жашай берет деп ойлойм. Китепкананын каршысында Гапар Айтиев атындагы музейде форумга карата көргөзмө өттү. Музейдин кинолекториясы аянча болуп калды. Экскурсиябызды ушул көргөзмөдөн баштадык. Си лабораториясынын көргөзмөсү Кыргызстан аялдары аттуу журналга арналган. Мы исследовали одноименный журнал. Советтик Кыргызстанда чыккан ушул эле аттагы журналды изилдеп чыктык. Биз 8 мартка байланыштуу чыгарылыштарга токтолдук. 40 жылдын ичинде 40 чыгарылышын карап чыктык. 8 марта мы просмотрели, получается, 40 выпусков за 40. Легендарлуу советтик журналдын мукабалары, аялдардын образдары, экспозиция дуалдары, көрүүчүлөрдүн отургучтарын нээлеп, бул кинозалда ыңгайлуу жайгашкан. Материалом ты еще всегда начинаешь. Материал менен иштөөдөн тышкары аны экспозициялык түрдө кантип чечүүнү ойлоносуз. Сүрөттөрдөн тышкары кездеме менен элементтер бар. Бул биздин аңгемелерибиздин чыгырмалышкан линияларын көрсөткөн тигүү цехтеринен алынган кесимдер. Вот такие линии. Журналдан тышкары экспозициядан дагы бир уламышты көрүүгө болот. Кызыл Кыргызстан газетасынын беттери. Бул жерден кыргыз латын алфавити кандай болгонун көрүүгө болот. Ошондой эле тасмалар көрсөтүлдү. У нас есть... Бизде архивдик материалдарга тиешелүү бир бөлүгү бар. Бул советтик Кыргызстандын видео журналы. Иш-чаранын борбору болуп калган китепканага кайталы. Акылдуулар лекторийден идеяларын талкуулап жатканда, биринчи кабатта баардык үчүн китеп жарманкеси өткөрүлдү. Кыргыз эли эмнени окуйт экен билдик. Я пока не работала здесь. Мен бул жерде иштей электе эл китеп окубайт деп ойлогом. Азырынча Некрасов, Материнская любовь сатылды. Взяли пока одну Цветы для Эль журнала сатылды. Ой, я читала. Я так обрадовалась. Guy standing after... Там это, даже абзацев нет. Знаешь, за что платишь? Каждая страничка просто использована. Лучший подарок. Китеп эң жакшы белек. Китеп чыныгы дос. Бывает у людей такое, то, что не читают. Эгер китеп жакпаса, башкасын окуш керек. Эгер сиз өзүңүздү окууга мажбурласаңыз, анда китептер жаман сезимдерден коштолуп, таптакыр окуңуз келбей калат. Прививает привычку, то, что вы просто уже не хотите читать. Ну, ассоциируется именно то, что книги такая больная тема, надо пытать себя читать. Китеп форуму китептердин, окурмандардын, авторлордун жана активисттердин жолугушуу жери. Көз караштары менен алмашып, бийик нерселер жөнүндө сүйлөшүштү. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ырт коюп беребиз. Сизге бул ырт жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Досум бүгүнкү шеринеге класс жетекчибизди кошо албайлы? Балдардын баарына сюрприз болот. Ошо мен чалайынчы азыр. Барган күнүбүз кармашып экекиден жүрчүбүз алипе бетин ачтык окудук тамга танып кыздарды чачынан тартып мектебимден окуткан эжелерим агайларым сиздерге башым ийип тазим кыламын 11 жыл бирге окудук бир туугандай болуп калдык бизге ми буйрук келип ажырады.
окуткан эжелерим агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырадык. Мектебим мен окуткан эжелерим агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырадык. Ушинтип биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктайт. Сиздерге чын ден соолук жана баардык иште ийгилик каалайбыз. Сиздер менен мен Айжам Амангелди жана түстүү тасма берүүсү болдук. Саламатта калыңыздар.